Мен Айманбетова Захирахан Изакуловна, Жайыл районунун Жайыл Батыр Жайыл коомунда мүчөсүмүн. Мен көп баланын энесимин. Батыр эне, 7 бала, 20 небере, 4 чөбөрөм бар. Батыр эне мен. Ошо азыр Жайыл районунда Кара-Балта шаарынын эне насаатын тобун жетектеп келатам. Ошо шайыр апалар менен ушул топко Жайыл коомуна үчөө болуп киргизгенбиз. Ушул Жайыл коомунда Бекбай Асанкулованын салымы менен ушул жерде келип апалар менен эскерип турабыз. Жайыл ата коомунда Куран окутуп, ушул топ мүчөлөрү менен келип кетип турабыз. Куран окутуп, өзүм болсо тааныштырып кетсем, өзүм Талас шаарында Кара-Бура районунда төрөлгөнмүн. Ошол 74-жылы бүтүп келип, ошол мурун Фрунзе болчу, азыр эми Бишкек шаары. Ошол жылдары келип, ушул окуу жайга тапшырып, табарет жагын бүтүп, техникумду. Анан ушул иш башты, ушул сум айчүрөк ачылып, ошол сум деген айчүрөктө иштей баштап, ошол жерде 15 жыл торговляда иштеп жүрдүм. Анан турмушка байланыштуу ушу Кара-Балта шаарына келип, Телман совхозуна келин болуп, ошол жерде уланта баштадым. Өзүм Телман магазининде продавец болуп жүрдүм. Андан кийин Панфилов районунда Дом культуранын заведующийси болуп жүрдүм. Ошентип иштерим улантып жүрүп, ушул Кара-Балта шаарында азыр ушу чакта ушу энелер насааты тобун жетектеп келе жатам.